Салам достор, биз грек-рим күрөшү боюнча 77 килограмм салмагында Олимпиада оюндарына жөнөп жаткан балбаныбыз Акжол Махмудов менен турабыз. Акжол негизи эле оюндарга даярдык кандай болуп атат? Мына Кой Ташта даярданып атыптырсыңар. Ички сезимдер кандай болуп атат, ошол тууралуу айтсаң. Пока сезимдерде эч кандай сезим жок. Баары спокойно, даярдыктар сонун болду. Алда результаты кандай болуп экенин кыргыз эл эмес, даже өзүм уже күтүп калдым, кандай болуп экенин. Ушунча даярдандык, ушунча менен кылдык. Үзүрүн көрө алабызбы? Ушунча даярдандык мына. Бирок мен иншаллах ойлойм, эл эмгегин жер жебейт деген бар го. Кудай буйрса биз мээнетибизге жараша өзүбүздүкүн алып кетебиз деп ойлойм. Азыр буга чейин өзүң айтып калдың, негизи Олимпиаданы аябай бир чоң мелдеш катары сезбегиле деп машыктыруучулар дагы кеңеш берип атат дедиң. Бул психологиялык жактан жакшы даярдык болуш керек. Анткени мындай чоң килемдерге чыгып эле жүргөнсүңөр. Бирок эми Олимпиаданын айырмасы бар ошентсе дагы. Анан психологиялык жактан даярдыктар кандай болуп атат, кандай кеңештер болуп атат? Ошол эле психологиялык жактан, например, Олимпиада 4 жылда бир болгон үчүн эле ошол. Например, бир утулуп калдың, например, бул чемпионат Азияда эмес, чемпионат мирде эмес, же Кыргызстан биринчилигинде эмес, бир утулуп калдың, болду, ошол менен 4 жыл болду. Ошо 4 жыл дагы күтүп жүрөсүң ошол төрүнүчү. Кайта экинчи жолу өзүң текшере албайсың, ал жерден сразу элечи. Ошондуктан бир да ашыкпай кетирбей, грамотно, хладнокровно ошол вообще бошой күрөшкөнгө аракет кылам деп атам. Ошо психологически эч кандай давление болгон жок, баары нормально, спокойно. Көп деле ойлонгон жокпуз аны. Эң главный весту туура кылып аман эсен жетип алсак, самое главное ошол күрөшкөндө эч кандай проблема болбосо, травма жок болсо, оору деген нерсе, кырсык деген нерсе жок болсо, Кудай буйрса даярдыктын баарын көрдүк. Анан ушул Олимпиада алдында Түркияга барып бир мелдешке катышып келдиңер, бирок аяктан калыстардын дагы түшүнүксүз аракеттер болуп калды. Негизи түркиялык балбан менен күрөштүң. Ал мелдешти биз даярдык катары кабыл албасак деле болобу, же алсак болобу, ошону туура айтсаң. Ал мелдешке биз Грузияда биринчи сбордо болгонбуз. Сбордон эми турнирге акцент эле койдук, подводящий кылып, где-то тренировкалар слабыраак болот, бирок кандай десем, мен өзүм да бир эмоциянын баарын ошол жакта калтырып албасам экен, ошол жерден күчтүү балдарды утуп, ошол жерден чемпионский ощущенияны сезип, ошол жакта калып кетпесе экен, чемпион болсом да спокойно эмоцияны кармап, дальше Олимпиадага даярдансам экен деп ойлогом. Тилекке каршы мен биринчи круг эле утулуп калдым. Биринчи круг утулуп калып, ал балбан финалга чыгып, анан ошондон улам 3-чү орунга күрөшүп калдым. Даярдык ал жака деле сонмогон, даярданганбыз, баары сонмогон. Болгон биздин планга караганда Аллах тааланын планы бийигирээк турат, ошондуктан эч өкүнгөн жокмун ал пораженияга. Анан Олимпиада алдында алаксыткан көрүнүштөр, достор, ошол эле туугандар, күйөрмандар түрдүү сени алаксытпаш үчүн атайын телефонуңду өчүрдүң окшойт, социалдык тармактардан дагы бир аз обочолондуң окшойт. Ошол тууралуу айтсаң, кантип алардан алыстап атасың? Азыр кандай изоляцияда машыгып атасыңарбы? Мен убактымды алып, мага тоскоол бере турган менин досторум деле жок, чынын айтсам. Менин досторум наоборот постоянно менин жанымда жүрүп, мага жөлөк таяк болуп, таянар тоолорум менин досторум, бир туугандарым. Мага досторум да, бир туугандарым да, мен жакын деп эсептеген адамдар эч качан мага тоскоол болгон эмес. Наоборот, мен аларга учурдан пайдаланып терең таазим этмекчимин бүт досторума. Мен досторум деп атканда, досторум кимдер экенин өздөрү билет. Бир туугандарым, жакындарым. Социалдык баракчаларды, телефондорду, WhatsApp'тарды айтсам, просто көбүрөөк убакыт алып коет ал нерселерчи. Ал нерсеге мен зависимый болуп, ал нерсеге катуу деле көнүп неметкен эмесмин. Кыйын болуп калат деген эле бир суроо жок. Ошондуктан болгону интернетти өчүрүп койдум. Интернетти өчтү. Жаңы номер алдым, ал номерди агайлар билет, бир туугандарым билет, досторум билет. Убакыт болгону кененирээк болду. Убакытты кичине пайдалуураак нерсеге бөлүп, может где-то көбүрөөк уктап коюп атам. Интернет жок болгондо, может убагында уктап атам. Бир аз болсо дагы мага убакыт өткөргөн удовольствие болуп атат да. Эми күйөрмандарга, кыргыз элине кайрылып койсоң, сага колдоп
бул ак жол деп тургандар дагы өтө көп. Ошолорго сөзүм. Ошо урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, чет жакта жүргөн биздин мекендештер, менимче баары эле күтүп атат Олимпиадан качан алтын медаль болот, качан чемпион болуп бизди кубантат деп элдин баары күтүп отурган кез болуш керек азыркы учурда спортко кызыккандар. Ошол бизге балет этип, бизден үмүтүңөрдү үзбөй, дуаңарды кылып, тилегиңерди айтып отургандарга чоң рахмат. Силердин бизге болгон поддержкаңар өтө кымбат турат. Жана силердин бизге болгон ишеничиңерди биз килем үстүндө толук ишеничиңерди актаганга аракет кылабыз. Чоң рахмат. Биз дагы ийгилик каалайбыз. Кыргыздын негизи эле керегине жараган жигиттерденсиң. Буюрса баардыгы жакшы болот. Чоң рахмат.